Урматтуу депутаттар, 2 мүнөт 3 мүнөт кулак салып берип койсоңуздар. Баарыбыз депутатпыз да. Анан мен мурунку депутат бол элегинде депутаттарга көп сын айтат элем. Силер менен кошо жогорку кеңешке дагы сын айтып келатабыз да. Алар ушундай болбой беле, ушундай жазылганго, неге ушундай алып кетпейт деп сын айтабыз да. Анан бул жерге келгенде коллегиялдуу орган экен да. Бир чечимди биз толук ала албайт экенбиз. Биз чечим алсак, кээ бир депутаттар башкача ойлонот экен. Эң негизгиси бизге сөз тийбей тургандай болуп депутат болсок деген мындай ниетим бар да. Кадырыбыз болсо, салмагыбыз болсо, сөзүбүз өтүмдүү болсок деген. Мен азыр ушул жерден суранып кетет элем да силерден. Мындай айтайынчы, грубий болуп калбаса, мен өзүм мен кичинекей депутаттарга айтайынчы. Чоңдорго эми али акыл үйрөткөндөй болуп калбайын да. Урматтуу туугандар, бизде мыйзамдарда эми жазылып турат. Кеңештин, айылдык кеңештин депутатынын колунан келбейт. Акчасы жок. Алар эч нерсени аткара албайт. Акчанын баары базар коргондо. Ошолордо барсаң эле каптап миллиондоо акча жыйылып турат. Алар ушундай сөз уктум мен, эл асына барып, погам келбейт колуңардан деди. Погам келбейт силердин депутаттарга. Болсо алып келип бергиле челектеп биздин айылга суу ташып деди. Кана акчаң барбы жокпу айылдык кеңеш? Анан аткаруу бийлиги барып алып, төрага барды, аткаруу бийлиги барып, бизде жок. Эми караган эмеспиз анда. Мына көрдүңөрбү? Айылдык кеңеште эшектин тушоосунан кеспейт. Шаарга өтүш керек. Шаарда миллиондоо акчалар турат. Евро акчалар келип турат деп биз статустун кадырын түшүрүп коюп атабыз. Ошон үчүн муну кадырды ушул моменттерде этият алгыла сураңыз силерден. Ушул сөздөчү мындай биздин колубуздан келбейт дегенчи элге таркап кетсе, кече келип айтпадыгы эмне аксакалдар келип алып. Силердин колуңардан эчтеке келбейт. О шаардын бюджетин билесиңерби? Өтсөңөр эртең миллиондор келет, жыргап кетебиз, жакшы болуп жыргал, давай өткөргүлө деди. Лидер адам элди ээрчибейт. Лидер адам элди ээрчитип кетиш керек. Туурабы? Элде толук, элде күнөө жок, элде толук кандуу маалымат болбойт да. А бизде элдин каймактары деп келгенде, булар бека сизге дагы, башкага дагы конкреттүү бизге мындай кагаз менен коюп коюшуңар керек эле да. Муну себептери, муну гео экономикалык жагы, муну геосаясий жагы, биздин мунубуз анализибиз 10 жыл, 5 жылдык анализи мындай, келечекте муну багыт менен өкмөттүн өнүгүп атат. Ушул себептердин улам өткөргөнүбүз жакшы деген документ алып келип берсеңиз, биз дагы ынанмакпыз да. Анан сиз айтып атпайсызбы азыр бир сөзүң менен аякта акча бар депчи. Мен айтканым Азыр жыйынтап коеюн азыр. Аякта акча бар деп койтасыз. Азыр бу жерде ар кандай түшүнүү менен талданат дагы. Эртең барат дагы эл дагы ошентип кечегидей болуп саясатташып кетет да. Түшүнбөгөн менен депутаттар силер өткөрүп бергиле. Колуңардан келбейт экен да анда мындай деген болуп эле элге барсаң эле сүйлөй алат экенсиң. Өзүбүздүн кадырыбызды өзүбүз мындай кармап турайлы.